Шамурза Бөрүкулов бийликтин кайсыл кызматы болбосун майын чыгарып сүйрөп кете турган, саясатта басып өткөн жолу бар. Өлкөнүн байлыгына, элдин рызкысына колун салбаган, таптаза, артынан ээрчиген 100 миңдеген электораты бар ушулардай азаматтарыбыз турса, мурда кийин эч ким тааныбаган, кылган иштеринин дайыны жок бирөөлөрдү жетелеп келип алышып, ушуну коюп бересиң деген топтордун жапайы аракеттери кыжырды кайнатып, айланы кетирип жатышат. Өлкөбүз мыйзам эмне экенин билбеген, ар ким өз билген богун жеген анархиялык түзүлүшкө түшүп калды. Ансыз деле тартиби жок элек, эми болсо кой деген кожобуз жок, революцияны биз кылганбыз деген сөздү туу кылып көтөрүп алышкан. Тарбия көрбөгөн, амбициясы бийик, синичный жаштардын өтө жийиркеничтүү концертин күн сайын көрүп, кайда кетип баратканыбызды, кандай өлкөдө жашап жатканыбызды билбей башыбыз катты. Жаш жигиттерде өздөрүнө тиешелүү жигиттик намыс, отко чокко өзүн ургулай бербеген сыпаалык болчу эле. А булар болсо, Кыргызстанда булардан башка адамдар жок окшоп, өздөрүнүн каалаганын диктовать этишип, 6 миллион элдин башын тепсеп басып калышты. Бүгүн ошол сүйрөп келген адамын кыйкырып жүрүшүп кызматка коюшат. Эртең биз сени кызматка койгонбуз дешип, ошол койгон адамынын үстүнөн башкара башташат. Атамбаев Жээнбековдой көшөгөнүн артынан башкарам деген сыяктуу. Өлкөбүздүн акыбалы мышыгыйлай турган акыбалда турат. Жоопкерчиликтүү кызматтарга бүгүн коюп жарабаса, эртең алмаштырабыз деген эксперимент жүргүзө турган мезгил эмес экенин түшүнүшпөйт. Садыр Жапаровду колдогонбуз, шайлаганбыз дешип жер жаңырта кыйкыртышканы менен түпкүсүндө президентибизге минус кылып жатышат. Минус кылгандары деле бул жакта калат. Иштөөсүнө бут тосуп жатышат. Эл каалаган азамат бийлик башына келди. Эми митинг тополоңдор токтойт болуш керек деп үмүт кылдык элек. Жок, тескерисинче күндөн күнгө күч алып кетип жатат. Азыр биз илгеркилер, Акаевчилер, Бакиевчилер дебей ушул убакка чейин эл тааныган, коррупцияга аралашпаган белгилүү саясатчыларды иштетип турушубуз керек эле, өлкөнү стабилдүү жолго салып алганча. Ал эми митингчилердин максаты таптакыр эле башка экенин баары эле кызматка баргысы келишет. Акылына киришип бир аз ойлонушса жакшы болмок. Мадумаров, Келдибеков, Мырзахматов, Кочкоров, Төлбаев, Алиевди азаматтарды чаңгандын да убалы болоорун эстен чыгарбасак. Бактыгүл Иманбек кызы. Аваң, могуну мэр коюптур го. Аваң тигини тиги кызматка коюптур. Ал деген андай да, бул деген мындай да. Сооп болот сага деген көп СМС, көп мазактуу алып жатам, достор. Ошондон алам силерге жооп. Мен эмнеге 5 октябрда митингге чыктым эле? Мен 5 октябрда бийликтен, айрыкча Жээнбековдун акыркы пандемия учурундагы кайдыгерлиги менен шалаакылыгына жиним келип митингге чыккам. 2 ай карантинге камап салганда бийликтин элге эч кандай жардамы тийбей, бизге окшогон чакан ишкерлер чөнтөгүн кагып, элге тамак аш ташыганы аз келгенсе, пандемияда дары ташыганыбызга ачуумду келтирген. Карап отура алат белең ачка жатса, кырылып жатса, албетте жок. Андан өтүп жеке менин жинимдин келгени биздин тармактын жолун бөгөп, ишибизди аштырбай кайра жаптырып сызга отургузганы болду. Анысыгы ал дейле. Жеке ишкерлердин эрдигин баалап, кагылдыңар, элге жардам беребиз деп силер аябай жабыркадыңар. Жабылып ачылып ишиңерде өксүдү деп бийликтен бир дагы кеп назар болгон жок. Тескерисинче ишибизге бут тосуу болду. Анысына кошумча оюнга айлатып алган парламенттик шайлоосу. Президенттин ошонун баарын көрүп туруп көрмөксөн жашынып уктап жатканычы. Бардык чыдамымдын чегине жеткирди. Элди ойлогон президент келсе болот эле дедим. Башкасын билбейм, жеке мен президент кетсин деп чыктым. Садыр Жапаровдун абактан чыгып элди тынчтандырып, жайгарып, эл менен жүгүрүп, бирин жөлөп, бирин таяп, бирин аяп жүргөнүн көрүп, жөнүн окуп, баянын угуп, анан колумду чаап колдоп кирдим. Ал тургай акактап жүгүрүп алдым. Акыры Садыр Жапаров президент болду. Мен көксөөмө жеттим. Анткени мен каалаган инсан президент болду. Ал эми кандай команда менен иштейт, кантип башкарат, ал менин ишим эмес да. Мен үчүн эң негизгиси Садыр Жапаров элди ойлогон, өлкөнүн келечегин түптөп кетүүчү мекенчил адам. Келечегибиз элим деп жүгүрүп жүргөн, элим деп жанын садага чаап, башын канжыгага байлаган кыргыздын уулунун колунда. Мага дагы эмне керек? Президент ушул адам болсун деп жүгүргөм. Актагам, жактагам, президент болду. Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Болду да, силердин сурооңор боюнча. Мен эмнеге ар бир шайланып жаткан саясий кызматкерге да жооп беришим керек? Эмнеге мен ар бир кызматка келип жаткан адам үчүн чычалапчы актанышым керек? Айтсаңар. Садыр Жапаров президент болду. Алдыда мыйзамдуу берилген мөөнөтү бар. Акырындык менен жылыштар болот да.
Мага президенттин ким менен иштешкендиги маанилүү эмес. Менин талабым жерди сатпасын, Кытайдын карызынан тезирээк куткарсын бизди, элибиздин турмушун жакшыртсын, башка эмне керек? Ырсаңдайт деген ушу деп көрсөткөн кандидаттары кечмели кечпей президент болбой калган кекчилдер. Табалап жатам деп жазбай эле койсоңор. Силер мени табалабай эле өзүңөрдүн ыза менен бугуңарды бүркүп жатасыңар. Мазактаган сөздөрүңөр Садыр Авамдын эмес, силердин пасттыгыңарды көрүп турам, чынындачы. Руслан Ахматбек. Садыр Жапаров жана анын командасы жок дегенде Бишкек шаарынын мэри, Манас аэропортунун жетекчиси жана башка ушул сыяктуу кызматтарга ачык айкын конкурс өткөрүп, калыс тандоо жүргүзүү үчүн критерийлерди жарыялап, кээ бир коом баалап күткөн принциптердин негизинде дайындоо жүргүзүү ушунчалык оорбу? Туруктуулук үчүн кудаларды коюп жибергендей эле өнүгүү үчүн дүйнөлүк практиканы колдонсо болбойбу? Кесипкөй, билимдүү жакшы кадрлар келсе президенттин өзү үчүн эле упай эмеспи? Баракелде деп отуруп калбайбызбы баарыбыз? Азыр президенттин ыйгарым укуктарына кирбейт, мыйзамга шайкеш келбейт, ана мына деп чыгышат. 5-октябрдан бери бурмалоо, мыйзам бузуу, көз боемочулук, балекеттин баарын көрүп келе жатабыз го. Максат Ажы Токтомушев УКМК тарабынан кармалды. Кыргызстандын кызматтан алынган муфтийи Максат Токтомушев кармалганын УКМКнын басма сөз кызматы 10 февралда билдирди. Буга чейин мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча УКМКнын КМБДнын башкы бухгалтери ЖБны кармаган. Тергөө иш-аракеттеринин натыйжасында муфтий Максат Ажы Токтомушевден бул кылмышты жасоого катышы бар экендиги, ошондой эле ажылык сапарга баруучулардын салымдарын кошкон акчалай каражаттарды пайдаланууга байланыштуу каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу далилдер табылды деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Буга байланыштуу Максат Ажы Токтомушев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жогоруда аталган иш боюнча тергөө уланууда. Мыйзамсыз ишке тиешеси бар адамдарга юридикалык баа берилет деп билдирди УКМК. Кеминде 45 жаштагы аял өзүнүн 53 жаштагы күйөөсү СКны өлтүргөнүн моюнга алды. Бул тууралуу Чүй областынын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча адам өлтүрүү Кеминдеги көчөлөрдүн бириндеги үйдө 2021 жылдын 9 февралынан 10 февралына караган түнү болгон. Жубайлар достору менен конокто болушуп, кийин үйүнө келгенде ортолорунда чыр чыгып, натыйжада аялы күйөөсүнүн башына балка менен бир нече жолу урган. Ал алган жараатынан улам ошол жерде көз жумган. Аял кылмыш күнөөсүн толугу менен мойнуна алган, көрсөтмө берген деп айтылат билдирүүдө. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз аракеттерге алып келген жагдайлар териштирилүүдө. Аталган факты Кемин райондук Ички иштер бөлүмүнүн кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Маалым болгондой, учурда зарыл болгон соттук медициналык экспертизалардын топтому дайындалып, тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Говорит ТВ.